Түшкү жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы болом. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык көлдө Каракол Эңгилчек унаа жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. Маалыматка ылайык, бүгүн 18 март күнү таңкы саат 5 чамасында Каракол Эңгилчек авто жолунун 82 чакырымында эки тилкеден болжол менен 8000 метр куб кар көчкү түшкөн. Азыркы учурда жол убактылуу жабык. Номер 3 жол тейлөө ишканасынан 3 бульдозер тартылып, тазалоо иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей кырсыктан жабыркагандар жок. Бишкекте милициянын кайгыл кызматкерлери мотоциклдин айдоочусуна тапанча такаганы тартылган видео интернетке тараган. Милициянын кайгыл кызматынан билдиришкендей, кайгылчулар Сухе-Батор жана Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузган мотоциклдин айдоочусун токтотушканда айдоочу баш ийбей качкан. Кийин ал 12-Кичи районунан кармалып, наркология бөлүмүнөн текшерүүдөн өткөндө мас абалында экендиги аныкталган. Айдоочуга карата жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 5 протокол түзүлгөн. Ал эми кармоо учурунда кызматкердин ок атуучу куралды алып чыккандыгы үчүн кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Интернет аркылуу баңгизат саткан 30 онлайн дүкөн аныкталып, ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын синтетикалык баңгизаттарга, IT технологиялар чөйрөсүндөгү баңгилик коркунучтарга, баңгилик кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү боюнча башкармалыгы интернет мейкиндигине мониторинг жүргүзүп келет. Кезектеги мониторинг жүргүзүү учурунда 2021 жылдын декабрында Бишкек шаарында интернет дүкөн аныкталып, синтетикалык баңгизаттарды даярдоочу, өндүрүүчү баңгилик лабораторияга бөгөт коюлган. Азыркы күндө баңгизат каражаттарды жана психотроптук заттарды таркатуучу интернет дүкөндөрдү уюштуруучулар жана ага тиешеси бар жактар аныкталган. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана Кыргызстандын чек арасы аркылуу өтүүнүн атайын эрежелерине кирүүчү предметтердин контрабандасы беренеси боюнча фактылар катталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусунун Аксы районундагы бир катар инфраструктуралык объектилерди кыдырды. Ал Аксы районундагы Актерек каналындагы курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Объекттин курулушун аяктоо 2026 жылга белгиленген. Акылбек Жапаров долбоорду ишке ашырууну тездетүүнү тапшырды. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Кербен шаарындагы 9 чакырымга созулган айланма жолдун курулушу менен таанышты. Бул жолдун курулушу жыйынтыкталса, жарандар жана оор жүк ташуучу унаалардын каттоосу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Курулуштун жалпы сметалык наркы 178 миллион сомду түзөт. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Кербен аэропортун абалы менен таанышты. Аба майданын көрүп чыгып, министрлер кабинетинин башчысы бул объекти үстүбүздөгү жылы ишке киргизүү боюнча иштерди кайрадан жандандырууну тапшырды. Куршап айыл өкмөтүнүн Шагым айылында жаңы балдар аянчасы курулду. Буга чейин балдар аянчасынын жоктугу Шагым айылынын балдарына жана жашоочуларына бир топ ыңгайсыздыктарды алып келчү. Бүгүн балдар аянчасы салтанаттуу ачылып, кызыл тасмасы кесилди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана чет элдик демөөрчүлөр катышты. Балдар аянчасынын куруу демилгесин айылдык активисттер колго алып, долбоор жазган. Айылдагы Касым Ирматов атындагы мамлекеттик орто мектебинен жер бөлүнүп, оюн аянчасын орнотуу үчүн долбоорунан архитектуралык пландоо жана сметасы аныкталган. Демилгенин жалпы бюджети 2 миллион 471 миң сомду түзгөн. Куршап айыл өкмөтү демилгени колдоп, аянчасын иш кызматтарына тендер жарыялаган. Айыл тургундарынан Шагым айылынын чет жактагы мигрант тобунан жана бизнесмендерден 1 миллион 497 миң 653 сомдук колдоо көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул долбоор менен биргеликте чет жерде эмгектенген жердештердин фондунан акча бөлүнүп, кичи футбол аянчасы да курулууда. Спорт аянчасы муктаж болуп турган. Анан биз айыл өкмөтү тарабынан дагы өзүбүздөн сунуштап, анан үй-сай долбоору менен биргеликте, эл менен биргеликте, жигерлүү топ менен биргеликте. Бул жерден эң жакшы бизге калган тажрыйба бул эл менен биргеликте элди сүйлөшүүгө, келишимге мындай чакырып, элдердин өздөрүнөн демилге пайда болуп, курууга чоң жардам берди десем мен жаңылышпаймын да. Ошол эми биздеги бүгүнкү иш-чарабыз аябай жакшы, көңүлдүү маанайда өтүп атат.
Кыргызстанда 18 мартка карата коронавирус 11 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 1 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 31 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 112 бейтап, амбулатордук түрдө 97 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200 787 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196 016 киши айыгып чыкса, 2977 адам каза болду. Бишкекте мөөнөтү өтүп кеткен нан азыктары үчүн 120 атайын урна орнотулду. Маалыматка ылайык, долбоор Борбор калаанын тургундарына таштандыларды иргеп алууну жайылтууга салым кошууну чечкен жаш активисттер тарабынан демилгеленген. Мындай ыкмат таштанды челектеринин жанында кароосуз калган жаныбарлардын санын азайтууга жардам берет деп айтылат билдирүүдө. Белгиленгендей, активисттер мөөнөтү өтүп кеткен нан азыктарын экспорттоону колго алып, муну менен тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин ишин жеңилдетип жатышат. Азыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урунттуу жаңылыктар менен саат 16:00 чейин жолукканча бизден алыстабаңыздар.